Киши кийиктин ургачысы мергенчиге тийип, андан балалуу болгон. Нарын шаарында жашаган милициянын ардагери Бакыт Асакеев киши кийик бар экенине ишенип, көп жылдан бери бул жаатта изилдөөлөрдү жүргүзүп, эл оозунан маалыматтарды чогултуп келет. Өзүнүн айтымында киши кийик бар экени тууралуу бир катар ишеничтүү маалыматтарды уккан. Мен ат башы РИИБде иштеп жүргөндө Токтосун Жапаров аттуу мергенчи согуш жылдарында пограничник айылынан 2 мергенчи ууга чыгып, алардын бирин киши кийиктин ургачысы уурдап кеткендигин айтып берген. Ошентип аңуулоодон кайтпай калган мергенчи үчүн экинчиси өлтүрүп койду деп күнөөлөнүп түрмөгө камалган экен. Арадан 2 жыл өткөн соң баягы жоголгон мергенчи кайтып келген. Аны киши кийиктин ургачысы кармап кетип, туткун катары эч жака чыгарбай, ага тийип алып, андан балалуу болгондугун ыңгайын келтирип, араң качып чыкканын баяндаган экен. Кийинчерээк Бакыт Асакеев киши кийиктин тогузтору Эки Нарын, Босого, Жаңы Жер аймактарында Суусамырдын Кызыл Ой айылына чукул жерде байырлай турганын мергенчилерден жана жергиликтүү элден угуп, маалымат жыйнай баштаган. Суусамырдын Кызыл Ой айылынан чыккан мергенчи киши кийикке жолугуп калгандан кийин коркуп Сокулукка көчүп кеткендигин айылдаштары айтышат. 2000-жылы Бакыт Асакеевдин киши кийик чын эле бар деген ишенимин бекемдеген бир окуя болгон. Нарын чегарачыларынын чалгындоо тобу Арпа аймагынан киши кийиктин изин табышкан. Бул окуяны аскер адамдары коомчулукка жарыялап, шылдың болуудан коркушкан. Мен ал кезде мергенчилик инспекциясынын жетекчиси болуп иштечүмүн. Киши кийикке башынан кызыккандыктан чегарачылардын анын изин тапкандыгын угуп тынчым кетти. Мындай далилди колдон чыгарууга болбойт эле. Кийинки жылы чегарачылар менен биргеликте браконьерлерге каршы күрөшүү программасынын алкагында ошол жерге барып, сүрөткө тартып, видеого түшүрүп алмай болдум. Киши кийиктин изи ушунчалык терең түшкөн экен. Бир жыл өтсө да калыбынан бузулбай сакталыптыр. Анын үстүн жалпак таштар менен жаап койгондуктан бузулбай турган экен. Видеодо көрүнүп тургандай, бутунун изинин узундугу 45 сантиметр болот. Кадамдардын ортосу 1,5 метр, дейт Бакыт Асакеев.